Урматтуу угармандар, мен бүгүн Ажыкбокко комузду салдым. Чебер тизе колчу, чер жазат мукан добушу, чертилип келдиң байыртан чечендик кыргыз комузу. Биринчи комуздун аты. Комуз улуттук үндүү аспаптардын ана башы. Заты кыргыз элинин кылдуу четли аспабы. Келип чыгышы байыркы доордо Камбаркан деген бергенчи болгон экен. Ал бир күнү токойдо жүрсө, bir жактан мукам үндүү добуштулган. Ошол жака көзөй барганда дарактан даракка кылдар ийинип турган экен. Ошондон мукам үндүү добуш жаратылган экен. Ошол убакта Камбаркан мергенчиге комуз жасоо идеясы келип чыгат. Ошондон бери күнүнүн башы Камбаркан деп аталып калган экен. Комуздун белгиси, комуздун жаны жыгач жана кыл. Комуздун түзүлүшү, комуз кулактарынан, башынан, мойнунан, кылдарынан, капкагынан, чарасынан жана тепкисинен турат. Комуздун касиети, комуз үнү сыбызгып, назик келип, адамдын сезимин ойготуп, жүрөгүндү кытыгылайт. Комуздун жасалышы өрүк декабрь айында кыйылып алынат. Ал айда кыйылып алынган өрүк жарылып кетпейт. Ал эми сапаты, эгерде биз комузду жасалыш эрежеси менен жасай турган болсок, башкача айтканда, комуз жасоого 12 жыл коротсок, биз эң сапаттуу комуз алабыз. Жана комуздун өңү. Комуздун өңү нукура жыгачтын өңүнө окшош. Комуздун көлөмү болжол менен 60-70 сантиметр десек болот. Ал эми комуздун окшоштугу казактардын домбурасына окшош. Айырмачылыгы болсо, биздин комузда 3 кыл болот, ал эми домбурада 2 кыл болот. Комуздун баасы 2500дөн 15.000 чейин болот. Сапатына жараша комуздун түрлөрү 5. Альп комуз, бас комуз, прима комуз, секунда комуз жана электрондук комуз. Комузга тиешелүү маалыматтар. Комуз улуттук валюта бир сомдугуна тартылган. Комуз боз үйдө эркин тарайт, ал эми эмеректүү үйдө эркин тарай албайт. Анткени эмеректер комуздун күзүн өздөрүнө тарта алышат. Белгилүү залкар комузчулар: Токтогул Сатылганов, Мураталы Күреңкиев, Карамолдо Орозов, Ыбырай Туманов, Ниязалы, Нурак Абдрахманов, Самара Токтокунова, Атай Огунбаев жана башкалар. Ал эми классикалык күйлөр Камбаркан, Чоң кербес, Миң кербес, Жаш кербес, Машботой, Менкыял, Чайкама, Актамак, Көктамак жана башкалар. Урматтуу угармандар, биз салттуу улуттук аспабыбызды асырап, сактап, муңда маданий мурас катары тапшырып берүүгө милдеттүүбүз. Комуздун жасалышы, мен силерге азыр комуздун жасалышы жөнүндө айтып берем. Комуз деген 12 жылда жасалыпты. Комузга өрүктү 2ге бөлүп 7 жылга кылка коет. Жана 3 жылга арчага оройт. 1 жылга кымызга чыланат. Комуздун буроосу талдан жасалат. Мурдакы азыркы учурда комуздун буроосун түкүрүп күйлөшөт, мурдакы учурда болсо үйлөп күйлөшчү. Комуздун кылы койдун ичегисинен жасалат. Ал эми капкагы карагайдан жасалат, анткени карагай үндү жакшы сактайт. Тепкек теректен жасалат, анткени терек карагайда жылмышпайт. Теңөр сүт эмген убактын чычаңынан жасалат. Урматтуу достор, биз ушу салттуу улуттук аспабыбызды муңга аздектеп, табирик кылып сактап келели. 100 жигит окуясы. Кыргыздардын душмандары кыргыздардын балдарын, 2-6 жашар балдарын оддап кетип, ошол балдарды кыргыздарга душман кылып коет. Ошол учурда акылмандуу карыя 3 тозот коет. Биринчиси батыр, ал эми экинчиси запкы жеген энелер, ал эми үчүнчүсү ошол учур келгенде өзүм айтам дейт. Ошондо жанакыл 100 жигит басып келип, күчтүү батырларды да жегет. Ал эми запкы жеген энелерди да аяп койбойт. Ошондо жанакыл акылмандуу карыя
комуздун күүсүн чете баштаганда 100 жигиттин жүрөгү ошол күүгө таасирленип, жанакыл запкы жеген элелердин астына келип жыгылып ыйлайт. Ошондо баскынчылык максаты менен келген жигиттер кайра атка кетет. Демек достор, комуз бар жерде кыргыздар да бар. Комузду сүйөлү, комузду урматтайлы, комуз менен мактаналы. Бүгүн мен сиздерге догочу аттуу баланын окуясын айтып берем. Ал комузга байланыштуу. Бир доордо догочу аттуу бала жана анын атасы болгон экен. Алар чириген бай, кубан, бактылуу жашап жүргөн экен. Алар бир күнү конокторду чакырышат. Ошол убакта догочу аттуу балага өзүнүн атасынын көзү тийип, коркусунан каза болуп калат. Ал эми атасы болсо конокторду ыңгайсыз жагдайга калтырбайын деп, өзүнүн каза болуп калган уулун кийизге ороп коюп коет. Конокторго эч кимисине билгизбей, конокторун тосуп, коноктору кеткенден кийин эшикке чыгып, өзүнүн комуз менен кайгылуу күүсүн тартат. Ошондо коноктор бул жамандыктын белгиси деп өкүрүп түшүшөт. Ошондон кийин кыргыздар өзүнүн комуздун күүсү менен өзүнүн кайгысын, кубанычын билдиришкен экен. Атай Кунбаев, Машботой.